Assalamu alaikum жылқы сүйүүчүлөр. Assalamu alaikum мына Мусту каналынын подписчиктери. Бүгүнкү чыгарылыш Бишкектен. Сиздерге дагы бүгүн жакшы бир өспүрүм көрсөтөбүз. Ушу каналдан алыстабай, видеону өткөрбөй, жакшылап карап турсаңыздар, ушундай атагы чыккан тектүү бир жакшы жылкы чыгат ушул жерден. Анда эмесе кимден чыгат десеңиз, ушул жерде Дыйкан Жаркынбай деген акабыздан чыгат. Жаркынбай ака, ассаламу алейкум. Аксалам. Бүгүнкү чыгарылышта жакшы бир өспүрүм чыгарам деп калдыңыз. Өспүрүм жөнүндө кеңири мүнөздөмөсүн айта бериңиз. Жашы быйыл жаста 3кө толот. Уже 3кө толду, 3кө толду. Атактуу тиги Алатоодогу Шеройдун баласы. Шерой, Шеройдун прямой баласы. Прямой баласы. Анда эмес ака, мына так жандар, так. Өспүрүм боюнча ошондо Шеройдун прямой баласы дедиңиз. Прямой баласы жазга 3. Жазга 3 жаш болду. Мына сүйрөп кетейин. Ошондо 2020 туулган, жок, 20 качырганбыз, 21 туулган. 2021 туулганбы? 21 жазга 3. Жазга 3 жаш. Алатоодогу Шеройдун баласы, прямой баласы. Ошондо соседний айылдан качырганбыз, ошондо Московский районунда болчу. Шерой биринчи аты первый эле. Первый деген негизи Шерой, буга чейинкиси. Буга чейин первый болчу. Анан Шерой деп ат коюшкан, азыр Алатоодо жакшы эмелер көрсөтүп атат. Анда мына улантабыз, тай кичине туруп калган экен, сүйрөп кетти, ушул жерге байлап койдук. Анда ака бери жакыныраак туруп уланта бериңиз. Кайсы жерге келдик эле? Бул Московский район. Московский районунан чыккан, Московский районунан чыккан. Коштөбө айылы. Шерой ошондо Большевик деген айылында болчу, ошол жерден качырганбыз. Гарантиясы бар. Эме ээсинен да сурап көрсүн. Ошо Шеройдун баласы. Жазга 3 болот. Бою канчачык болот ушул турушта? Азыркы ченеп көргөн жокмун, азыр мынтип караганда где-то 165 плюс бар да. 165 плюс, 165 плюс. Негизи үйрөтүлүп минилгенби? Ой, имитилген. Быйыл Булакада Додого да чалып жүрдүм өзүм. Булакада 5-5ке да салып жүрдүм. Уже үйрөтүп койгонсуз, Кирет, кагат. Улак күткөндө уже болот койгом имип. Улак полный сезон имдим өзүм. Анда мына атасы Шерой деп калдык. Шеройдун бою канча болгон? 182 бир ушундай болчу, точно билбейм. Чоң. 182 бирок, Алатоо командасында Ташы Майлыбашев акабыз чаккан да, защитада ойноду эле ошо. Защитада ойноду. Анан кайсы жыл билбейм, былтыр болду, наркы жылы аргымак эмес намын алган ал, Шерой. Намын алган көк оюндан. Жакшы аргымак деген, мына ошонун прямой баласы. 165 плюс, куда калса бул дагы чоңойот да, Дагы чоңойот, дагы 1-2 жыл дагы кичине чоңойот да. Атасындай эле болуп калат го дейм, Болот. Бунун энеси ошондо кандай болуп калат? Энеси деле чоң, өзүмдүн тукумдагы бээм, аябай жакшы бээ, жакшы тукум берүүчү бээ болчу. Чоң бээден десеңиз, чоң бээ. Мына эмесе туугандар. Өзү чоң бээ деген. Бээ кыргыз жылкыбы? Бээ кыргыз жылкы. Тиги российский Орловский арлаш. Бээби? Бээ. Арлаш экен да, полукров болот экен. Мына Шерой өзү чоң жылкы болгон экен, бу Шеройдун өзү кандай болуп калган? Шеройдун энеси деле чоң карабайыр жылкысы, атасы чистокровный англичанин болчу. Английский менен кыргыз жылкына аргын экен да? Глюкко чапкан, атасы глюкко чапкан Гаспар деген болчу. Чоң атасы Шеройдун. Мына туугандар, анда эмесе мына Шеройдо аты чыккан Алатоо командасындагы ошол жылкыда ушул жерден чыккан экен. Мына ушунун прямой баласын алам десеңиздер, ушул жерде бул жылкынын турган жери мына Бишкек, Чүй областы, Беловодскийден ушуна Коштөбө деген айылда турат. Буттарында эч жеринде травма жок, Бутта эчтеке, травма эчтеке жок. Мына туугандар, Бир жол такаланган, такасын чаап койгонбуз болду. Бир така дагы көргөн уже, Така көрдү. Мына Такага туруп берет станокко. станокко киргизип алып такалап коесуздар. Чындыгында мына кашкаларын көрүңүздөр, баштары дагы чоң. Чекесинде ак эме бар, жанагы оттун эмеси бар, жалыны бар. Кайсы жеринде дейсиз? Мына чекесинде. Кашкасын айтасыз? Шеройдо да кички кашкасар болчу. Атасында дагы ошондой десеңиз, Буда бир огонек сыяктуу эмеси бар да. Чекесинде болду. жалын күйгөн сыяктуу көрүнүп турат.
мына тугандарымда кашкасын да көрсөтүп коеюн. Мына кичинекей болгон. Мына атасында да кудду ушундай болгон кашкасы бар. Атасын дагы YouTube'га жазсаңыздар, мына жерде Ала Тоо командасында Шерой деген ат. Көрдүңүздөр тугандар. 3 жашар, бою дагы Кудай кааласа дагы чоңойот. Атасындай болуп. Бул ошондо азыр аламанга дагы бешке да жарайт, э? Жарайт, бүт жарына жарайт. Так жанар, так. Анда эмес ака, бунун келип баасына токтолсок, баасын канча деп коятасыз? Басын 16 деп атам, $16 000, кеми болот, түшүп бересиз. Мына $16 000 баалалды. Мына Шеройдун Пирмой баласы. Ака, бунун кайман аты барбы жокпу? Койбодуңузбу? Первый. Бунун первый, а? Шеройдун аты первый болчу. Анан Биринчи ат, а? сатылып кеткенден кийин Шерой деп койгон. Анан мен муну первый деп атасын атын койгон. Атасын аты десеңиз, а? Ошо Шерой сатылды деп атасыздар, ошо канчага сатылган билбейсиздерби? Бизден $37 000 сатылды го дейм. $37 000 кеткен, а? Өзү кеткендин баасы. Бунун атасында Шерой $37 000 кеткен. Азыр канча экени белгисиз, азыркы ценасы. Анда мисалы мына ушуна первый деген кайман аты бар. Шеройдун Пирмой баласы $16 000 бааланды. Ушу агабыздын номерин астына коебуз. Ушуга номерге чалып, байланышып, саудалаша бересиздер. Анда эмес ака, соодаңызга береке, жакшы сатып алыңыз. Ийгилик.